Ошондой жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков 29-июнда өткөн парламент жыйынынын соңунда 6-чакырылыштын 2 сессиясын расмий түрдө жабык деп жарыялады. Жогорку кеңештин төрагасы Кыргыз парламенти 2 сессия жүрүшүндө өтө маанилүү укук ченемдик актыларды кабыл алып, көптөгөн орчундуу маселелерди көтөргөнүн, алардын чечилишине өбүлгө түзгөнүн белгиледи. Ал кыйла натыйжалуу иштегени үчүн эл өкүлдөрүнө ыраазычылыгын билдирип, алардан мындан аркы ишине ийгиликтерди каалады. Конституциянын 77-чи беренесине ылайык жогорку кеңештин сессиясы сентябрь айынын 1 жумушчу күнүнөн тарта июнь айынын акыркы жумушчу күнүнө чейин жыйындар таризде жүргүзүлөт. Жогорку кеңештин регламентине ылайык депутаттар 1 ай аймактардагы шайлоочулар менен иш жүргүзмөкчү, андан кийин анан 1 ай эмгек өргүсүндө болот. Студиянын коногу Бакыт Бакетаев менен ушул депутаттардын ишмердүүлүгү туурасында сүйлөшкөнү турабыз. Бакыт мырза, куш келипсиз биздин студияга. Саламатсыз. Биринчи эле суроо, мына сиз Кыргызстандын өзүндө болуп жаткан окуяларды талдап, анын ичинде саясатка дагы аралашып жүрөсүз. Биз жогоруда айтып өттүк, жайкы эс алууга кеткен депутаттардын бүгүнкү жыйынтыктаган, бирок ошол эле учурда сиз бул жолку чакырылыштын депутаттарында кандай иштеди деп ойлойсуз? Эми биз 25-26 жыл кетти, жаңы мамлекет, жаңы коом куруп атабыз, жаңы доор келди. Ошон үчүн жогорку кеңештин салымы аябаганда көп болуп атат. Биздин элибиздин, мамлекетибиздин, жалпы коомубуздун ушул саясий капиталды топтошко өздөрүнүн салымын кошуп келатат. Мына 6-чакырылыш боюнча айтып көрсөк, ар бир депутаттын баягы кез-кезде ачуулукка, кызыкандуулукка берилген сөздөрүнө көңүл бурбай, жалпы энтропиясын карасак, жогорку кеңеш негизинен биздин баягы парламенттик жаңы бир ариетти түзгөнгө көп салым кошту. Мынакей былтыр жогорку кеңеш өздөрүнүн баягы саясий эркин көрсөтүп, биздин коомубуздун, элибиздин парламентаризмге барып аткан жолун колдоп, мына конституцияга өздөрүнүн баягы колдоосун көрсөтүп, биз конституцияга өзгөртүүлөрдү киргиздик. Бакыт мырза, сөзүңүзгө аралжы, мен бул конституция туурасында да кийинчерээк сүйлөшөлүк, бирок мен сурайын дегеним, негизи бул чакырылыштын депутаттары ошол анда мурдагыларга салыштырып караганда эмнеси менен айырмаланышты? Макул жана конституциядан башка дагы. Биринчиден байкап, эл деле байкады, 5-чи Созов булар канча мушташ болду. Канча мынакей заборго элди алып чыгып, жана башка баягы бири-бири менен тирешүүлөр мушташка өтүп, керектүү иштей турган мыйзамдарга азыраак көңүл бурулуп, негизинен баягы саясатташкан бир 5-чи Созов болду. Бирок менчи буга чейин эле мындай көрүнүштөр мурунку чакырылыштарда эле болуп келсе керек эле. Туура, мурунку чакырылыштарда саясатташып, ошон үчүн парламенттик жаңы ариет пайда болду. Жаңы ариетке 6-чы чакырылыш өздөрүнүн салымын кошту деп эсептесек болот. Бүт мына маданияттуу сөз менен, аргументтер менен сүйлөшүп иштеп келатат негизинен деп ойлойм да. Бүгүн 2 сессияны жыйынтыктап жатып, 180ден ашуун мыйзам долбоорун карашканын айтышты. Арасында өтпөй кайра кайтарылгандары дагы бар экен. Мындан башка дагы 150ден ашыгын президент кол койгон экен бул мыйзам долбоору. Айтор, негизи парламент өкүлдөрүнүн караган маселелердин ичинен багы мактоого татырлык деп кайсы аракетин атайт элеңиз? Мисалы, бир жумада бир жолу ар кайсы маселелерди карайт жогорку кеңеш. Бейшемби күнү. Ошол маселелерди угуп анализдеп көрсөңөр, көтөрүлбөгөн көйгөйлүү маселелер жок болду. Депутаттар канча не деген маселелерди көтөрүп, көпүрөлөр болобу, мектептери болобу, жолдору болобу, мына ошол жерден көптөрү өкмөт аткарганга жетишти. Бирок менимче бул кабыл алган мыйзамдан мурун анын иштеши маанилүүрөөк болсо керек. Туура, буну биз бир эле палата болуп атпайбы? Ошол үчүн биздин мыйзам чыгаруу парламентибиз жалаң мыйзам чыгарбай, элдин да көйгөйүн чече турган палата. Мурун 2 палата бар эле.
бирөөсү ошо эл өкүлдөр, элдин негизги социалдык маселе чече турган палата бар болчу. Азыр жок болгондон кийин биздин мыйзам чыгаруу парламентибиз ошо социалдык маселени көтөрүп, өкмөттү чакырып, ошо өкмөткө тапшырманы берип контролдогонго мажбур болуп атат. Ошон үчүн эки жактуу, эки канаты менен 6-чы чакырылыштын депутаттары чоң эле, чын эле жакшы эле аракет кылышты. Албетте кээ бир маселелер чечилбей калды. Ошол туурасында сурайын деп атам, Бакыт мырза. Көбүнчө жарандык коомду тынчсыздандырган бир топ эле социалдык маселелер болду. Алардын баягы айрымдары ушул кезге чейин создугуп жатат деген да сындар айтылды. Кандай дейсиз, саясаттагы сиз айттыңыз жанагы интрига же болбосо ошол дагы орун алгандыктан деп ойлойсузбу, же элдин жанагы күнүмдүк турмушуна көйгөйлүү мыйзам эмне үчүн улам создугуп жатат, кабыл алынбай жатат? Мисалы кечээ эле бачабаздардын жана жазасын күчөтүү боюнча дагы ошол каникулга тараганга чейин кабыл алып берип койгула деген да сунуш айтылды да. Эми негизинен биринчи ойлоп көрсөк, туура эле бардыгы колдошмок. Бирок бир но болуп атпайбы? Биздин укук коргоо органдары кээ бир мыйзамдарды буруп, башка жакка буруп, канча адамдарыбыз баягы түз эле жерден укук коргоо органдарга баягы сотко берилип соттолуп жатпайбы? Биздин азыр бүгүнкү күндө жазык кодексибиз жана ошо жазык процессуалдык кодексибиз абдан таптаза иштей албайт. Ошон үчүн депутаттар ошого көңүл буруп, ошол бачабаздардын Демек, бул жаатында дагы маселе болгондуктан создугуп жатат. Коркунуч бар болуп атат да, ошон үчүн балким депутаттар ушу коркунучту келтире албай эле, анан кийин бачабаздарды издейм деп биздин кээ бир азаматтар бар, укук коргоо органдарында. Калп эле бирөөгө, элге өзүнүн жаман жек көргөндөргө же кайсы бир мотивация менен жармаштырып коюшу мүмкүн да. Ал киши болсо биздин сотубузда чындык таба албай соттолуп кетиши да мүмкүн. Ошон үчүн буну астейдил карап, ушул маселеде көзгө илинген абайлаш керек да, болбосо албетте кээ бир биздин баягы бар дейм арасында кээ бирөөлөр мыйзамдарды өздөрүнө кандайдыр бир мотив менен кайрып күнөөлүү эместерди күнөөгө тартып атпайбы? Ооба, ал жагы болушу мүмкүн, Бакыт мырза. Бирок ошол эле учурда ошол мыйзам долбоору туурасында өзгөртүү киргизүү, тактап айтканда, бул маселени козгогондуктан биз билебиз, Казакстан тараптуу коңшу мамлекеттин бул боюнча жанагы химиялык кастрация, ошого байланыштуу маселени кабыл алышып, президент кол коюшкан. Бирок кандай дейсиз, бул салыштыра келгенде айырмасы кандай болот? Сиз айтып атасыз, жана кээ бир багы мүчүрүштөрүн айтып жатасыз, ошол эле процессуалдык кодекстеги жана өзгөртүүлөр багы ошол бардыгы тең биригип баягы кандай десем байланыштуу болгондон кийин бул мыйзамды ишке ашыруу үчүн кээ бир мүчүрүштүктөр же болбосо жоолор туура келбей жатат. Бирок ошентсе дагы ошол эле коңшу Казакстанга салыштырганда аларда жагдай же ситуация башкачабы, кандай дейсиз? Башка мамлекеттерге караганда биздин баягы демократия аралчабыз, Кыргызстаныбыз көп баягы кызыккан группалар бар. Жалаң ошол кылмыш кодекси менен кылмыш процессуалдык кодекс эмес, кеп башка да бир саясатта болуп атат да. Ошон үчүн ошол социалдык мынакей интернетте ар кандай өздөрүнүн саясатын жүргүзүп аткан ар кандай группалар бар. Балким булардын да кандайдыр бир таасир эте турган бир кээ бир ушундай нерселер болуп атат. Эми буну жалпылап изилдесек, баары бир биз астейдил, сенсативдүү мыйзамдарды кабыл алганда мына ошондо пайдасын келтирет. Болбосо кээ бир мыйзамдар туура эмес, өтө катуу кабылданып калган мыйзамдар мындай терс таасир эте турган касиети бар да. Ошон үчүн абайлап жашаш керек деп ойлойм. Бакыт мырза, сиз жогоруда айттыңыз, конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча ошолорду колдоп берген, баягы азыркы 6-чы чакырылыштын жеңиши катары баалап жатасыз. Бирок ошол учурда кече жакында эле 3-чү окууда кабыл алынган дагы бир мыйзамга өзгөртүү киргизилди. Бул судьялардын макамы туурасында, тактап айтканда алардын телефондорун тыңшоо маселеси боюнча.
Бирок бул өз кезегинде албетте башында эле мындай сунуш айтылганда көптөгөн сын пикирлерди жараткан болчу. Ошол эле кезде багы укугун чектеп жатат, анан улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына баш ийдирип калат. Сот деген үчүнчү бийлик бутагы болгондуктан ийгендирээк же болбосо көз карандысыз болуш керек деген дагы пикирлер айтылган. Кандай дейсиз, балким ошондой өзгөртүүлөр киргизилгени менен жанагындай ар бир багы пункттар менен карай келгенде жанагындай нерсеге карама каршы келип жаткан жокпу дейм да. Көз карандысыз сот менин оюмча болбош керек. Биринчиден өзүнүн жүрөгүнө, рухуна, руханиятына көз каранды болуш керек. Элге көз каранды болуш керек. Жалпы саясатка көз каранды болуш керек. Ошон үчүн мен сот болом деген киши өзүнүн адамдык касиетинде баягы акчага кызыкпаган, байлыкка кызыкпаган адамдар өзүнүн ак ниети менен чын эле эл үчүн калыс болот турган адамдарды тандаш керек да. Ошон үчүн башында албетте ар бир соттун телефонун укканга булар өздөрү макулдугу менен уруксат бериш керек. Мына ошондо ошол сотко эл ишенет. Дагы биздин сотторубуз өздөрүнүн бүт болгон чечимдерин интернетке бүт чоо жайын интернетке жазып, өздөрүн чыгарган чечимдерин интернетке жарыялаш керек. Мына ошондой сотторду эл кийин тандайт, депутаттар тандайт, президент тандайт. Кээ бир соттор сотко эмес мындай сүйлөшө албайсың алар менен. Ошон үчүн мен сот болом, мен ак ниет менен иштейм деген соттор чынында эле уруксат бериш керек. Кимисине болсо да, мына мен жүргөн турумум, мен ойлогон ойлорум керек болсо, менин жашаган турмушум, үйүм бардыгын ачык айкын элге ачык кылыш керек да. Мына Тибеттеги монахтарда элдин баары ошол жака барып сыйынып жүрбөйбү. Булар өздөрүнү бүт болгон байлыктан баш кечкен да. Ошон үчүн биздин сотторубуз башында ошондой бир үлгү көрсөтө турган соттор болбой жатат, анын арасынан жакын арада чыгат деп ойлойм. Бакыт мырза, кайрадан эми депутаттардын ишмердүүлүгү туурасында суроого келсем, биз билебиз 6-чакырылыштын багы депутаттары мурдагы чакырылыштарга байланыштуу салыштырганда, тактап айтканда, көбүн эсе жаңылары келди, жаңы жүздөр пайда болду дегендей. Бирок ушул убакытка чейин сиздин кандай багы байкоо салдыңыз дегендей, ошол эле багы саясатка бышып жетилген да багы депутаттар бар да, арасында алдына багы эч кимди түшүрбөгөн. Ошолорго салыштырмалуу өздөрүн кандай көрсөтө алышты деп ойлойсуз? Ошол саясаттагы багы бышкандардын көлөкөсүндө көрүнбөй калган, сышкан жокпу? Жалпылап ошол парламентаризмдин саясатына, жалпы мына энтропиясына караганда чынында эле 6-чакырылыш башка чакырылыштарга караганда парламенттик маданиятты дагы бир тепкичке булар көтөрдү деп эсептесек болот. Албетте арасында ар кандай кызыл кандуулукка берилип, кээ бир депутаттар ар кандай сөздөрдү ачууланып сүйлөп жиберишти. Ар кандай болот, элдин арасында да болот. Биздин жогорку кеңеш бул элдин күзгүсү. Элдин арасында кандай жарандар болсо, ошондой жарандардын күзгүсү биздин парламентте деп отурат да. Ошон үчүн парламент кандай болсо, элибиз да ошондой да. Ошон үчүн кандай парламент тандасак, ошо парламент аракетин жасап атат. Бирок негизги карап мындай анализдеп көрсөк, чынында эле ушул парламенттик маданиятты дагы бир тепкичке көтөрүп, мыйзамдуулукту, бүт долбоорлорду караганда тажрыйба көрүнүп атат. 25 жылда чынында эле биздин депутаттар тажрыйбалуу депутаттар болуп калды. Башка мамлекеттерге караганда демократиядан, сөз эркиндигин жана башка укук маданияттуулугун биздин депутаттар менен сыймыктанса болот деп ойлойм. Рахмат, Бакыт мырза. Менимче 6-чакырылыштын депутаттарына карата сиз оң көз караштагы бааңызды бердиңиз окшойт. Албетте биз бул теманы дагы ар бир депутаттардын өздөрү менен дагы сүйлөшкөгө аракет кылган болчубуз. Дагы берүүбүздүн чыгарылыштарында бул 6-чакырылыштын депутаттардын ишмердүүлүгү туурасында дагы темабызды кээбизди козгойбуз. Рахмат сизге. Бакыт Бакитаев болду, эл аралык мамилелер боюнча саясат талдоочу жаатындагы серепчи. Биз берүүбүздү улантабыз.